1991 жылдан тарта Кыргызстандын жаңы тарыхы башталган. Эгемен жана көз карандысыз өлкө катары башка мамлекеттер менен эки тараптуу дипломатиялык алага катыш түзүп, тең ата мамиле күтүүгө жетишкенбиз. Тарыхчылардын айтымында бул кыргыз элинин кылымдан бери талпынып, эңсеп келе жаткан тилек эле. Айтылбай турган сөз эле айтылып кетти, өз эле болду. Айтор Шайлоонун шарапаты менен бирөөгө жаганам деп, өз элине кас болгон айрым саясатчылардын арам ойлору коомчулукта катуу сындарга кабылды. Эгемендик тарыхта кандай ийгиликтер ээ болдук? Биздин өнүгүү жолубузда эмнеден аксап жатабыз? Эгемендик бизге эмне берди? Деген суроолордун алкагында бүгүнкү көрсөтүүбүздү талкуу жүргүзөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Эфирде учурчак көрсөтүүсү. Анын алып баруучусу мен Нургазы Жаныбеков. Алгач студиябызга келген коноктор менен тааныштыра кетсем, алгач менин оң жагымда Эмил Үмөталиев, коомдук ишмер. Саламатсызбы агай? Ошондой эле Мырзахит Мырзаев, жарандык активист. Студиябызга кош келипсиздер, урматтуу коноктор. Алгач биз бүгүнкү талкуубузда эгемендүүлүктүн кадыр баркы, басып өткөн жолубуз туурасында кеп кылмакчыбыз. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу коноктор, өзүңүздөр баамдап көрдүңүздөр азыр сюжетти. Алгач суроону Эмил Мырза сизге бергим келип жатат да. Эми эгемендүүлүк деген эмне? Негизи эле кандай жол менен келди? Түшүнбөгөн айрым бир саясатчы аткан минелерге бир же ойлонуп сүйлөгөндөргө өзүңүздүн бир оюңуз менен бөлүшө кетсеңиз. Ооба, эгемендүүлүк деген бул абдан оор, терең маселе. Биз канчалык эгемендүүлүктү түшүнүп, анан канчалык ага күрөшүп, анан ошого бардыгыбыз салымыбызды кошуп, коргоп, анан ээ болгонубуз бул бүгүнкү күнгө чейин күмөн санагыдай болуп турат. Анткени ошол эле 90-чы жылдары арабызда коммунисттик идеологияга бышырылып, анан ошол идеологиянын туткунунда аң сезимин тазалай албай аткан кишилер, алар СССР урап аткан мезгилде СССРдин ичинде, СССРдин курамында жашаганды каалап турушту эле. Эми башка өлкөлөрдүн каалоосунун артынан, агымынан башка бүгүнкү күндө эгемендүү болгон өлкөлөр, өзгөчө Балтик өлкөлөр, Эстония, Литвания, Латвия, андан кийинки Молдова, Жоржия, Грузия деп аталат орусча, украиндер бөлүнгүсү келип, бөлүнүп, Азербайжан дагы аларга кошулат, бөлүнүп өздөрүнчө эгемендүү мамлекеттүүлүгүн куруп аткандардын арасында биз дагы барбыз. Өзүбүздүн туубузга ээ болдук, өзүбүздүн гимнибизге ээ болдук, өзүбүздүн мамлекет өкүлдөрүн бириккен уюмдарга каттатып, эгемендүү өлкө катары өзүбүзчө карым-катнаш түзө баштадык. Соода карым-катнаш, дипломатиялык карым-катнаш, саясий карым-катнаш жана башка карым-катнаштар. Ошентип биз мамлекеттүүлүгүбүздү орнотуп, башка өлкөлөр менен бирдей эле атаандашып, эркиндигибизди кеңейте баштаганбыз 90-чы жылдары. Эркиндигибизди кеңейтип, мурдакы Совет доорундагы социалисттик мезгилдеги орнотулган элдин турмушуна зыян келтирген эрежелердин көпчүлүгүн өзгөртүп, демократиялык жолго бурулдук деп, эркиндик берип, жаңы эркин соодасын өнүктүрүп, жана менчиктештирип, көп мамлекеттин колундагы болгон мүлктөрдү элге менчиктештирүүгө жол ачып, ошонун аркасынан биз башка өлкөлөр менен карым-катнашыбыз көбөйө баштаган. Бирок тилекке каршы биз ал жолдо өтө туруктуу эмеспиз. 2000-чы жылдан баштап биз кичине олку-солку боло баштадык. Демократиядан баш тарта баштадык. Анан элге тең эркин шартта боло турган рынок экономикасы эмес, көбүнчө ушу коррупцияга көздөгөн экономикага бурулуп, анан азыркы жылдары тилекке каршы сиз көрсөткөндөй, бул Нурланбек Шакеевдин маалыматындагы айтылгандай, арабызда өтө жоон үндөр пайда боло баштады. Кайрадан эле Орусияга кошулуп, Орусиянын курамына киребиз, же болбосо Орусиянын кээ бир саясатчылары каалагандай, мурдакы Советтер Союзунун чегарасында кайра бир мамлекетке, бир уюмга кошулуп, анын аркасынан ал ошо жаңы мамлекет курамына кирип кетүүдөй бир шек санай тургандай сөздөр, каалоолор айтыла баштады. Бул биз үчүн чоң коңгуроо. Биз бул нерсени түшүнгөнгө, талкуулаганга, жана мен
менин оюмда коргогонго даяр болушубуз керек. Чоң рахмат. Мырза, айтсаңыз, коомчулукта болуп жаткан терс көрүнүштөрдөн улам азыр оозу кыйшык болсо да бул байдын уулу сүйлөсүн деген заманда жашап жаткандай туюлуп жатат да. Ошол атка минердин ордунда бир кедей кембагал болгондо дагы бир ошол интернеттен биз көрмөгө электе коомчулуктан же кыргыз элинен кечирим сурат. Бул эмне деген белгиси? Бул бийликтегилерге ушундай бир лозунгтар менен же болбосо чакырыктар менен чыкса боло береби? Сиздер тараптан кандай бир жарандык активисттер тараптан кандай иш-чаралар өтүп жатат? Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Алгач бул эгемендик деген сөзгө кичине бир аныктама берип кетсек. Эгемендикте эми кул болуп, кул мүнөздөр башкалар эле билбесе, 6,5 миллион кыргыздын баары эгемендиктин маркын билет. Эгемендик бул эмне? Эгемендик бул 1937-38 жылга чейин күнөөсүз атылып кеткен 138 интеллигент биздин аталарыбыздын, ошолор баштаган 10 миңдеген адамдардын каны. Эгемендүүлүк бул адилетсиз жерден жумуштан алынган Исхак Разаков. Исхак Разаков дегенин да өзүнүн жөнү бар. Исхак Разаковдун иштеген жылдарында Кыргызстан экономикалык жактан эң өнүккөн жылдар болгон. Жылдык өнүгүү проценти 6,3% болгон. Бул дээрлик азыркы Кытайдын өнүгүп аткан жылдарына тете. Исхак Разаковдун убагында жалпы СССРдин башында Хрущев турган. Интеграция деген сөздү 60 жылга артка кайтып түшүндүрө турган болсок, Хрущевдун убагында жалпы советтештирүү деген түшүнүк пайда болгон. Ал мисалы Казак, Азербайжан, Өзбек эмес, бир гана совет калкы деп атайбыз деген. Мына ушундай доордо тил үчүн, улут үчүн, мекен үчүн улуттук саясат жүргүзгөн Исхак Разаков алардын көзүндө улутчул катары көрүнгөн. Эгер биз эгемендигибизди жөн гана башка бирөөлөргө карматып бере турган болсок, мына ушул мамлекетти түптөйм деп, бунун үчүн жанын берип, бүткүл жаштыгын, энергиясын, өмүрүн берген адамдарды үстүнө таштанды, шыпырынды төгүп салганга барабар. Ошондуктан алгач ушул Марат Аманкулов сыяктуу уларды чыккынчы деп эле айтыш керек. Чыккынчылар Кыргыз Республикасында, Кыргыз мамлекетинде, Кыргыз өлкөсүндө жашаганга акысы жок. Ал эми жанагы оозу кыйшык болсо да байдын уулу сүйлөсүн деген туура нерсени айттыңыз. Эгер Аманкуловдун ордунда башка бир саясий күчтүн өкүлү болсо, эчак мына кечирим сураткычтар даяр бизде. Алар эчак кечирим суратып, аны жалпы журт видеосун көрмөк да. Атилекке каршы бийликтин болгондо дагы лидери болуп аткандан кийин чара көрүлбөй атат. Бул көрүнүш керек, чара көрүлүш керек. Анткени мурдагы экс элчи, эски элчи, Москвадагы, Кыргызстандын Москвадагы элчиси биринчи ал айтып атат. Экинчи дагы бир чыгып алып генерал айтып атат. Үчүнчү болуп Марат Аманкулов айтып атат. Бул ошол Кыргызстандын эгемендигин орустарга кошуу жөнүндө жанагы эме жүргүзүп атат, пропаганда жүргүзүп атат. Политологияда ушундай түшүнүк бар. Бул нерсени талкууга улам баягы элдин талкуусуна чыга берсе, 5 жылда, 10 жылда эл мындай көнүп бүтөт ошол нерсегечи. Кирсек киреличи дегендей. Азыр ушундай аракеттер жүрүп атат. Биз жарандык активисттер буга жол койбойбуз. Мына Борбордук аянтта ошол эгемендик үчүн акция болду. Ошо улан Үсөйүндөр менен биз ошол жерде бир күн, 2 күн мурда баштап плакаттарга жазып лозунгтарды ошонун баштан аягына чейин өткөрүп ошол жерде болдук. Чоң рахмат. Эми ийитирөө берет, гербен жүрө берет деген сыяктуу эле айтылып эле ошол кала береби же бир мамлекет тарабынан да бир көзөмөлдөө органдар тарабынан бир аракеттер болуп жатабы? Мындай жооптор берилди сиздерге? Негизи эгемен мамлекет болгондон кийин алгач реакцияны мамлекет бериш керек эле. Биз күттүк, реакция болгон жок. Анан жарандык коом ошол наразычылык акциясын өткөрдүк. Жарандык коомдун колунан келген ушул наразычылыгын билдирет, айтат, андан кийинки этап өкмөттүн иши, мамлекеттин иши. Чоң рахмат. Эмил мырза, айтсаңыз, белгилүү алдыңкы партиянын тизмесинде турган адамдардын эгемендүү Кыргызстан үйгө кайра келе турган убакыт келди дегенден бул эмнеден кабар берет сиздин оюңуз боюнча? Орусиянын «Русский мир» деген
идеологиясынын негизгиле Дугин деген адам, Дугин деген киши. Ал киши ошо Орусиянын жаңы кырдаалдагы жаңы ролун баскынчы катары эле көрөт. Мурдакы ээлеп турган жерлерин баарын азыр өзүнө кайра кайтарып алыш керек деген мааниде. Ал аскелгенсип эң бийик деңгээлдеги отурган вице-спикер Жириновский адагы ошол бир нече жолу айткан, биздин желектер мурдакы Советтер Союзунун чегарасы кайсы жерден өтсө, ошол жерде биздин желектер, Орусиянын желеги жана биздин танктар туруш керек деп эле айткан сөздөрү бар. Аны аскеленсип кыргыздарга дагы доо келтирип, кыргыздар Орусия менен эле биригип кеткиси келет, Орусиянын курамына киргиси келет. Ошондуктан биз ал жерден көлдүн алмасын биздин аскерибизге сатып алып берип, жана картошкасын сатып алып аскерибиз ошол жерден сатып алуучу болуш керек деген, бизди ошентип эле аскеринин гана бир ресурсун колдоочу жер катары каалаганын ачык эле айтып чыккан болчу. Андан тышкары дагы бир нече серепчилер ошондой ойлорду айткан. Биз ал сөздөргө мындай жооп кайтарып айтпай, унчукпай коюп жүргөндүн аркасынан биздин арабыздан дагы ошол ойлорду колдоочу жаштар, анысыз келгенсип саясатчылар дагы топтолуп көбөйүп келатыптыр көрсө. Ошондуктан биз билебиз, бул мурдакы Совет республикаларынын Украина, Жоржия, Казакстан, Беларустар ушу Орусиянын жаңы сунуштаган биримдиктерине кандайдыр бир соода тарабында макул болуп, экономикалык тарабында кызматташып, анда дагы оор кызматташып атат, талаш тартышы көп. Бирок саясий курамга киргенден баш тартып атышат. Былтыр эле былтырбы же быйылбы Токаевдин, Казакстан президентинин Токаевдин каршы айткан сөзү чоң мындай саясий бир эме жараткан, сенсейшн жараткан. Ал киши биз экономикалык кызматташууга макул болгонбуз, бирок саясий жаңы курамдарды курганга биз макул эмеспиз, андайга макулдугубуз жок деп жооп берген. Ошентип биз байкап атабыз, Орусия кайрадан эле Евразия экономикалык биримдигин түзүп туруп, элден мурун соода эрежелерин бирдиктүү кылып өздөрүнө баш ийдирип алып, анын аркасынан саясий чечимдерди, саясий кадамдарды жасап, мыйзамдарды дагы биргелештирип, анан кийин өздөрүнүн мыйзамына кошуп алганга аракетти эч токтото элек. Биз үчүн кандай коркунуч? Биздин кээ бир партиялар мына жогорку кеңештен өткөзүп жиберишти. Кээ бир мыйзамдарды жөн эле окшоштуруп гана эмес, Орусиянын мыйзамдарын көчүрүп алып, ал жердеги Орусия Федерациясы деген сөздөрдү дагы сызып чыштабай, алып чыштабай, түздөн түз эле алардын мыйзамдарын көчүрүп алып, ошол мыйзамдар менен жашаганга бизди түрттү. Анысыз келесип, кээ бир саясий партиялар алардын партияларынын жанагы беренелерин көчүрүп алышып, ал жерден дагы Орусия Федерация деген сөздөрдү алмаштырбай эле толук бойдон ошолордун беренелери менен жашап калганга макул болушуптур. Эгерде бизди ошол партиялар жана ошондой мыйзамдар тейлеп кетсе, анда биз жарыяланбай эле биригип калгандай, же багынып калгандай, же кирип кеткендей шартта болуп калабыз. Ошон үчүн эгемендикти түшүнө билип жана чоң талкуудан өткөзүп, элге маалыматты таркатканыңарга рахмат сиздердин. Элдин макулдугу ага барбы жокпу, же жетекчилер, ошолорго окшогон жетекчилер жана саясий башчы болобуз деп аткандар бизди билгиспей эле, ошентип айлампаш кылып туруп эле, жетелеп барып туруп эле, кайра тиги мурдакы империянын акырына байлап чышташабы. Бул абдан коркунучтуу нерсе. Чоң рахмат. Мырза, сиз буга кандай комментарий бере аласыз? Мисалы үчүн ушул жаштар, мисалы үчүн бала ыйлабаса, эне эмчек салбайт деген сөз бар да. Анан жаштар чыгып кыйкырып, ошондой бир катуу ураандар менен чыккан жетекчилерге бир дагы бир талаптарды коесуздарбы, же ушул бойдон кала береби? Кыргызстандын келечеги, мына мен дагы мындан артык бир үй бүлөнүн жоопкерчиликтүү адаммын. Мен мисалы балам
кайсы бир мамлекеттин субъектиси катары ошол мамлекеттин жараны болуп жашашын каалабайм. Биз колдон келген нерсени айттык. Азыр билесиз, шайлоо кампаниясы жүрүп атат. Эртең шайлоо өтөт. Биз керек болсо саясий аракеттерди, керек болсо партиялык кыймылга чогулуп буга каршылык көрсөтөбүз. Эгемендик ар бир нерседен өйдө турат. Ошол эркин өз үйүңдө уктап, дыйканчылык болсо дагы 1 гектар жерди оңой өзү эгип, анын мисалы 50 сотук жериндеги дыйканчылыгын келип башка мамлекеттин өкүлү тартып кетпейт. Талаада 100 кой бакса дагы өзүнүн коюн багып, мындайча айтканда эгемендикти сөз менен айтып эме кылып бере албайбыз. Биз бул эгемендик оңойлук менен келген жок. Жогоруда айткандай 10 миңдеген адамдардын каны менен келди. Биз мамлекетибиздин башка бирөөлөргө чөгөлөп, башка бирөөлөргө баш ийишине эч качан жол бербейбиз. Мына Путиндин өзүнүн сөзү бар. Россиясыз дүйнөдө анда башка дүйнөнүн баягы кереги жок дегендей. А эгер Кыргызстандын эгемендиги жок болсо, биз эгемендикти сактап калыш үчүн бардык кадамдарга барабыз. Чоң рахмат. Эми улуу акын, жазуучу, акын белгилүү бир инсандар өткөндө бул дүйнөдөн. Дагы бир белгилүү Токтогул деген биздин акыныбыз кыргыздар жөнүндө же болбосо эгемендүүлүк басып өткөн жолубузду аябай мындай кадырлап, барктап, ыр-саптар менен жазганда, ошо Токтогулдун томаяк кедей болсом да, ак пейил адал элим бар деген бир ыр-саптарына көз жүгүртүп көрөлү. Жооп берген Байманаптарга. Азырдан соң маегибизди улантабыз. Taştasan bulağı çuybay üstündeki kurundu. Akımından öy kötbey çeçip sal jargakşımında. Başındaki sak saygan 45'ikleri tebetey. Kıyrat kansıp kazalçın yazganın manas semetey. Ey sırtыңды salbay men jaka kelbeysin bir jaka. Jakşılar menen jadıra bir olturup görçü tör jaka. Мактан ааргандай жөнүң бар. Жыргаган кайсы төрүң бар. Айдакка көнгөн арсызым, ал күчү жок байкушу. Кошомат кылып күнү түн жегениң этко бүрүсүң. Капастагы чымчыксың. Кантип жашап жүрүсүң. Уу жуткан менен барабар улук саатсыз күлүшүң. Оозумда эркин кебим бар. Томаяк кедей болсом да, ак бейил адал элим бар. Бул Токтогулдун ыр-саптарында бир терең бир философиялык ой жүгүртүүлөр жатат да, сиздин көз карашыңыз боюнча. Бул мисалы үчүн канча жолду басып өткөнүбүз боюнча айтылып атат. Томаяк кедей болсом да, оозумда ак бейил адал элим бар деп атпайбы? Эми баягы кыргыздын ошо тагдырын, же болбосо басып өткөн жолу жөнүндө кенен бир берип атат да, басым жасалып атат. Сиздин көз карашыңыз буга бул дагы эмнеден кабар берип жатат? Токтогул өзү абдан чоң драмасы болгон да. Бул киши шыбырга куугунтукталган, түрмө каторгалардын бардыгын кыдырып келип анан эркиндикке кайра жетишкенге мүмкүнчүлүгү болду. Бирок негизинен бул эркиндигинен айрылган жана кортукту көргөн киши болгондо дагы муну эркиндигинен империя, ак падыша айрылткан да. Ошондуктан бул киши мен ойлойм, ушу биздин 1860-жылдары эркиндигибизден айрылып, расмий идеологиянын тили менен өз ыктыяры менен кошулду дегенине мен ишенбейм.
багындырылган, кошулгандардын арасында каршы болгондор, аягына чейин туруп бергендер дагы болгон, өмүрүнөн айрылгыча, же болбосо кээ бирөөлөр кандайдыр бир макулдугу болуп, же болбосо багынып, же болбосо чыккынчылык кылгандар да болгон. Ошентип анысы аз келгенсип 1916-жылы каршылык кылган кыргыздар болгон, керексиз саясатка макул болгусу келбей, чөгөлөгүсү келбей. Анда дагы кууntукталып, далай киши сүрүлүп чыгарып, өзүнүн жашаган жерлеринен жана кандайдыр бир тынчтылган курал күчү менен. Бирок ал кезде дагы макул болбогондор дагы болгон, миңдеген, 100 миңдеген санында. Бирок ал кезде дагы чыккынчылар болгон арабыздан. Ошентип биз бүгүнкү күнү дагы чоң сынакта турабыз. Биз кандайдыр бир эркиндигибизди коргогон адамдарыбыздын санын көбөйтөбүзбү, же болбосо чыккынчы кылган адамдардын жолунда багынып ошого эркиндигибизди курман кылабызбы? Чоң рахмат мырза, сиз кыскача айтып берсеңиз, тарыхта эмне деп айтылган бул токтогул боюнча? Токтогул атабыз жөнүндө мындай Эмил агай айтып кетти. Мен кыскача ушу эгемендик жөнүндө жыйынтыктоочу оюмду айтып кетсем, чаң жолдорубузду, тешик жолдорубузду, жаман жолдорубузду 5 жыл кийин болбосо 10 жыл кийин оңдойбуз. Жаман имараттарыбызды, эски мектептерибизди, эски ооруканаларды 5 жыл болсо 10 жыл кийин оңдойбуз. Эгемендигибизди бере турган болсок, 5 жылда да, 10 жылда да, 100 жылда да кайра ала албайбыз. Мен ошондуктан айтарым, Кыргызстан өзүнүн эгемендигин баркын билиш керек. Жана ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып, колдон келсе ошо менин саясий көз карашымда дүйнөдөгү гиганттык мамлекеттер менен жакын мамиледе болбой, андан кийинки экономикадагы мамлекеттер менен мисалы мамиле түзгөнү дагы да жакшыраак болот. Мисалы Корея, Германия, Франция сыяктуу, Япония сыяктуу. Чоң рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз эгемендүүлүктүн кадыр баркы жөнүндө сөз кылдык. Урматтуу коноктор, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн убактыңыздарды бөлүп бизге келип коноп калып кеткениңиздер үчүн. Сиздер оозу кыйшык болсо да Байдын уулу сүйлөсүн деген теманын алкагында учурча көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.